Программабызды улантабыз 6 апрель күнгө карай шаршемби биздин студиябызда коноктор бар. Дивандан марафонго деген жакында эле проект жүрүп атат. Жакшы бир ошонун уюштуруучусу, организатору Мелис Надыров. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Сезим Алмазбекова. Бизде бүгүн конокто саламатсыздар. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу жакшы иш чараны баштадыңыздар. Ушу бардык жалпы адамдарды, негизинен ден соолукка кам көрөбүз деген адамдарды ушу чуркагында үгүттүп атасыздар. Бул иш-чара качанысынан баштап канчасына чейин дагы уланат? Эми бул иш январдын 12-синде башталган. Бул проектибиз негизги максат бул бизде 14-майда өтүүчү марафон бар Ысык көлдө. Сатымкул Жуманазаров агаевдин элесине арналган. Ошого биздин катышуучуларды именно марафонго даярдоо, 42 километр чакырымга даярдоо проект болуп дайындалган. Бирок бүгүнкү күндө биз ойлонуп жатабыз, бул проект уже бүтпөйт, анткени катышуучулардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Биз бул проектти уланта беребиз. Кийинки жылга да кете берет деп ойлойм. Демек, ушул 14-мартта өтө турган марафон эң чоң, эң башкы марафон деп эсептесек болот экен да. Ооба. Азыр даярдык көрүүдө бардыгы. Азыр баягы мурдагы жылдары Жапониядан да келишпеди беле? Депутаттар чуркаган, биздин депутаттар чуркаган аябай сонун иш-чара болгон. Демек, ошого дайындап аткан турбайсыздар. Ооба. Келиңиз Сезим, сиз айтып бериңизчи. Сиз өзүңүз чуркайсызбы? Кандай болду сизге? Жагып атабы? Мен бул долбоорго эң башынан баштап катышып атам, 12-январдан бери. Абдан жагып атат. Сергек жашоого үгүттөгөн бул долбоор күндөн күнгө биз үчүн чоң таасир тийгизип атат. Күндөн күнгө мен мисалы эң башында келгенде мен ашып кетсе 5 километр чуркачымын да. Азыркы учурда мен 3 жолу жарым марафон чуркадым, 21 километрден. Эми бул суббота күнү дагы лонг ран болот бизде. Ошондо 30 километрдин тегерегиндеги пландап атабыз. Ошону чуркап басып өтөм го деген үмүттөмүн. Кайсыл аймактарда чуркап атасыздар? Шаардан тышкары чуркап атабыз. Жакында эле болуп өттү го, 2 апрель күнү болуп өттү окшойт, тоодо. 2 апрель күнү биз Карабулакта Акил 400 жана кроссфит битва өткөрдүк. Акил 400 деген бул тоону көздөй чурка. Кроссфит битва деген бул өзүнүн препятствиялары бар полосада өтүү да. Ал жакта да өткөрдүк. Буюрса жакшы иш-чараларыбызды өткөрүп алдык. Эми бүгүнкү күндөн баштап эң негизги майда өтүүчү марафонго даярдыкка өтүп атабыз. Ушу Мелис байке айтсаңыз, сиз ойлоп таптыңыз ушул проектти, эмне мотивация берди? Марафон боюнча эгерде айтып келсек, быйыл биз 5-марафонду өткөрөбүз. 5 жылдан бери биз бул чарада иш алып келатабыз. Анан бул проект боюнча бир мен эле эмес, башка балдар дагы бар. Нурлан Жунушалиев, Кирилл Бевзюк, Максим Сим деген. Былтыр 19-сентябрда биз Карабулакта тоо арасында чуркоо пол марафонун өткөргөнбүз. Ошондо сүйлөшүп отуруп, анан кийин ушундай бир проект даярдасак болот эле. Ушундай биздин жарандарды спортко үгүттөсөк болот элек. Анткени баягы баарыбыз билгендей чуркоо бул ар бир спорттун түрүндө бар. Ооба. Чуркоо бул эң жөнөкөй жана көп акчаны талап кылбай турган спорт да. Атайын бир форма сатып алып деле кереги жок. Ботсуң болсо, шортиң болсо чуркап кете бересиң дегендейчи. Ошонун негизинде келгиле биз дагы бир уюм кылалык. Анткени бизге пример болуп беговой клуб Алмаз деген бар. Бул биздин ветерандар. Ал жакта мисалы алар дагы ботанический садта машыгышат. Эгерде барып ал кишилер менен чогуу чуркай турган болсок, мен жаңылышпай айтам, мисалы 75 жаштагы биздин аталар бар, 2 эсе 3 эсе ашат да бизденчи. Ошолор үлгү бизгечи. Анан ошолорду көрүп келгиле биз дагы жаштарды үгүттөйлүк, байкелерибизди үгүттөйлүк, эжелерибизди үгүттөйлүк деп отуруп, бүгүнкү күндө 60га жакын кишини чогултуп койдук да. 60га жакын киши катышып атышат. Катышат. Булар баягы өз каалоочулар да, каалоочулар. Дагы каалоочулар болсо деле баягы санын чектебейсиздер. Санын чектебейбиз, кабыл ала беребиз. Кантип сиздер менен байланышат? Бизде Facebook'та страничкабыз бар, же биздин сайтка, же биз ошол жерде дагы адамдар бар, машыгып же чуркап жатканда келип таанышып, силерге кошулсак болобу дешет.
көрүп калган жерден эле сайт Facebook'ta баракчаңызды айтып коюңуздар. franzesilkrot.com Facebook'ta сайтыбыз деле ошондой. Же пробег деген Айтор издеген киши табат. ооба. Жакшы, анан кийин сиз өзүңүз ушу чуркап атасыз да. Ооба. Башында чуркаганыңыз менен азыркы чуркаганыңыздын айырмасы асман менен жердей болсо керек. Ооба. Ошол тууралуу билгибиз келип атат. Мындай карап көрсөңүздөр чуркаган кишиге деле окшошпойм өзүм. Бирок чынында чуркап баштаганда бир 200 метр өткөндөн кийин уже дыханиям кыйындап, буттарым ооруп, ушинтип калчумун да. Анан кийин баягы күндөн күнгө иш чара алып жүргөндүктөн баягы уже жеңилдей баштадым. Чуркай баштадым. Мына биздин кыздарыбыз 21 километр, 25 километр чуркап, сезим 30 километрге дайынданып атса, эми мен бир нече тренировкаларды баягы шартка байланыштуу кое берип калдым, но акыркы жолу 18 километр өттүм. Мен ойлойм, эгерде ошондо аракет кыла берсе, ар бир адам өзүнүн бир жеңиши болот депчи. Мен баягы эле ар бири өзүбүздүн колубузда да баягы. Негизи чоң каалоо болуш керек. Мен ойлойм. Анан кийин айтыңызчы, сиз ушу чуркагандан кийин ашыкча салмактан арыла баштадыңызбы? Кыздардын баш орунда. Биздин долбоордо кыздардын баардыгынын эле көйгөйлүү маселеси болуш керек деп ойлойм. Бир аз арылдым десем болот, бирок өтө ашыкча деле салмагым жок болчу. Бирок чын болуп калды да денеңиз. Денем чың болуп калды, ооба чындыгында. Анан бул долбоорго катыша баштагандан кийин мындай күн тартиби өтө жакшы бир абалга келди да, тайм менеджмент жакшы десем болот. Себеби биздин машыгуулар таңкы саат 6:30 башталат. 6:30дан 7:30 азыр 8ге чейин болуп атат. Себеп дегенде көбүрөөк мезгилде чуркап атабыз да. Анан таңкы 6:30 туруп ошол жерге барып, мындай өзүңдү тартипке алып келет экен, чындыгында мындай машыгууларчы. Системалык түрдө машыкканда чындыгында эле аз убакыттын ичинде жакшы результаттарга жетишсе болот экен. Ошо биз даярданып атабыз, буюрса ошо 14-майдагы марафонго катышабыз. Жакшы. Бүгүн майрамдагы экен, спорт күнү экен, эл аралык Кыргызстанда дагы белгиленет экен. Сиздерди куттуктайбыз. Рахмат. Келгениңиздерге аябай кубанычта болдук. Жакшы маек болду. Рахмат. Мындан ары да ушундай мекендештерибизди ушундай сергек жашоого үндөп жүрө бериңиздер. Сиздерге да чоң рахмат. Сиздерди да үгүттөп кетет элек, дивандан туруп бизге кошулуңуздар. Тургуз келип атат азыр. Мүмкүнчүлүк болбойт да. Чуркап кетели. Буюрса чуркап турабыз. Аракет кылабыз, кошулабыз сиздерге келип бергениңиздерге. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Урматтуу достор, азыр болсо сиздер менен ушу көйнөк тиккен айым жөнүндө жана бир жакшы көйнөктөр тууралуу материал бар экен. Анда эмесе көрөлү, бүткүл аялзат экрандын астынан кетпеңиздер.